Акыйда ишенимди айтат тугандар. Алланы жок дедим десеңиз болбой калат. Сиз тура эле ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах бул акыйданын түбү ошо. Ушудан бутактайт. Ла илаха иллаллах менен бардык Алла Таала тууралуу акыйда. Мухаммадур Расулуллах нубуват пайгамбарыбыз тууралуу. Кийин Алла Таала кайсыга ыйман келтиргиле десе, акыйдага, мисалы ахиретте айтты, периштени айтты, бул калиманын ичинде жок го. Бирок Алла Таалага ла илаха иллаллах дегенден кийин, Аллага ыйман келтиргенден кийин, Алланын айтканына да ыйман келтиресиң. Алла айтты китептерге ыйман келтиргиле, периштелерге ыйман келтиргиле, тагдырга ыйман келтиргиле, пайгамбарларга ыйман келтиргиле, все. Макулбу? Анан кийин Алла Таала каерде деген суроо туура эмес өзү. Бул өтө мындай суроо берилбейт. Ол Алла Субхана ва Таала сизге бизге окшош махлук эмес да, ал каерде бир жерде болгудай. Кай жерде да, асманда десең, асман чоң болуп калбайбы Алладан? Аршта десең, арш чоң болуп калбайбы? Жерде десең, жер чоң болуп калбайбы? Сен каердесиң? Мечиттесиңби же каяктасың азыр? Мечиттеми. Мечит чоңбу же сен чоңсуңбу? Түшүндүңүзбү? Бул суроо болбойт. Махлук, арш, жети асман, жети жериң Алланын алдында кыпын. Алла Таала ошого киргизип бересиң эми. Түшүндүңүзбү? Алла маужуд биля макан деп бүттү. Бул деген кандай? Алла бар, жайсыз. Кайталагыла, бисмилла. Дагы бир жолу. Алла жаралганга окшош эмес. Түшүнүктүбү? Алла бардык айыптан таза. Мен силерге чоң нерсени айтайын, ичке кирбей эле коелу. Жараткан Алла Таала бар, жалгыз, шериги жок, жаралганга окшош эмес, бардык айыптан таптаза. Бүттү. Түшүнүктүбү? Жаралган Алла Таала маужуд бар, жисимсиз, тарапсыз, жайсыз. Алла Тааланын бар эмне? Жайсыз. Бул алам бир жай да бул. Мечит кичинекей жай. Бишкек чоңураак жай. Кыргызстан андан чоңураак жай. Түшүндүңүзбү? Жай эмеспи? Орто Азиячы? Андан чоң. Бүткүл ал. Бул аламың деле ошон барды жай. Алла Таалам бар, жайсыз. Биздин акылыбызга тийбейт. Хорошо? Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде кайсы дене мүчөлөрү айтылса, Алла Субхана ва Таала дене мүчөсүз бар Алла Субхана. Макулбу? Андан кийин Алла Субхана ва Таала кайсы немелерди тараптар айтылса, Алла Таала бир тарапта эмес. Айтымы? Түшүнүктүү тугандар? Бир эмен айтып берейин. Абу Ханифа рахматуллахи алейх өтө акылдуу киши болгонда булчу, Алла Таала менен бирге. Мурда фик илимине кийгилишип, фик илимин түзүп, түптөгөнгө чейин бул акыйда илиминде болгон. Фикул акбар деген китеп жазган. Андан кийин Тахави, имам Тахави рахматуллахи алейх дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейх айтат. Ошодон риваят кылам деп Тахави өзү Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин акыдасы. Ошону күнчүрүп берген да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Абу Ханифа бу акыйданы каяктан? Кур'ан хадистен. Түшүнүп албаңыз. Абу Ханифа баягы айткандай бир дарактын аркасынан кетип туруп анан булар мындай андай эмес. Кур'ан хадистин өзүнөн алып, эң мыкты кылып мына ахли суннат вал жамааттын акыйдасына. Ошон үчүн бир окуя айтылат Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Доорунда падышага ошол бир дехри деп коет, мындай динсиз атеист келген экен да, айтыптыр, алымдарыңызды топтоңуз, менин суроом бар дептир. Мейли дептир, алымдарын топтоптур. Тиги келип туруп падышанын тагынын жанына отуруп алып туруп дагы айтыптыр, мынакей, менин биринчи суроом. Алладан мурда ким бар эле? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Алла Таала ушул учурда эмне кылып атат? Үчүнчүсү. Алла Таала кайды карап тур, кай жакты карап турат? Мындай суроолорду берген экен да. Ошо алымдар анан ал жерде ошол жерде отурган унчукпай калыптырмы? Алла каякта карап турат сени? Алла Таала азыр эмне кылып атат? Ушул учурда эмне кылып атат? Так, анан кийин Алла Тааладан мурда эмне бар? Эч ким суроо бербей калган экен, Абу Ханифа рахматуллахи алейх айтыптыр падышага, урматтуу падыша, уруксат берсеңиз, ушул суроого мен жооп берсем болобу деп.
Анда баягы суроо берүүчүгө айтыптыр. Сиз суроо берүүчүсүзбү же жооп берүүчүсүзбү? Десе, мен суроо берүүчүмүн. Тактап алайлы биринчи. Анда мен жооп берүүчүмүн. Сиз түшүңүз суроо берүүчү пастан суроо берет, жооп берген бийиктен жооп берет деп. Биринчи ушу ишти кылыптыр. Аяк отургузуп, тааны отуруп. Сиздин биринчи сурооңуз: Алла Тааладан мурда ким бар эле? Мен сизге айтайын, 5тен ылдый санаңыз дептир. 5, анан санаптыр ал. 4, дальше 3, дальше 2, дальше 1. Бирден кийин десе 0 дептир. Жо барбы десе жок дептир. Болду, Алла 1, андан мурда эч ким жок дептир. Бирго бул сан мажази. Алла Таала ахад, хакыйкый. Вообще жок да эми бул баягы илимий сөз менен айтылгандачы. Андан мурда эч ким жок. Бул болсо экинчисин айтыптыр. Алла Таала кай жерде карап турат деп. Шамдап келген. Шамдап кел, шамды күйгүзөт. Шам кайсы жакта карап турат деп. Шамды билесиңерби? Кайсы жакта карап турат? Бар жакта. Алла Таала бар жакта карап турат. Ким кай жерде эмне кылып атат, бар жагын карап турат. Үчүнчү сурооңуз эмне депсе, Алла Таала азыр эмне кылып атат деп. Айтайынбы дептир. Капа болбойсузбу? Жок да. Азыр сизди мен түшүрдүм го, берге отурдум го. Алла сизге окшогон кордушун түшүрөт дагы, мага окшогон иззаттын отургузуп коет дептир. Азыр ушундай кылып атат дептир. Эми сөздөн сөз болуп кетти, бул каяка өтүп кеттик, мынанын суроосу кеттиби? Ошон үчүн мынакей Абу Ханифа рахматуллахи алейх тамаша киши болгон эмес туугандар. Биздин мазхаб башчыбыз алхамдулилла Алланы сүйгөн, пайгамбарды сүйгөн, Куранды ичип алган, хадисти ичип алган киши болгон. Ошон үчүн кийин анан тияк бияктардан андай болуп кетти. Ошон үчүн иншалла багытты дайыма туура кармаш керек. Негизги булактан суу ичиш керек да.